Талас облусунда Бакай Ата районунда турабыз. Сообщениямды органга угузасыңарбы, атаңардын башыңарда угузасыңарбы? Аракет кылып көргүлөчү. Мен 10 күнгө сууду өчүрүп койсом, колуңардан бир нерсе келеби? Кажолдор. Ротацияга мага аракет кыласыңарбы? Бир жериңер менен мостик тургула, мен силерге айтайынбы? Мостикке кантип турат, ошону айтып бербейсизби? Бирок сүйлөгөн сиз да? Мен. Негизи мамлекеттик муниципалдык кызматтын этикасына жатабы? Ал силер этика комиссия эмессиңер. Бир жериңер менен мостикке тургузам деген, бул бөтөлкөгө отурасың деген сөздү мен түшүнөм да. Бир уч чиновниктер дал ушул жакта гектарлаган жерлерди өздөрүнө менчиктеп, чечимди бузганга кылмыштын составы бар жок экендиги жөнүндө прокуратурага сиз өкүл катары элдин арызы менен кайра өтүнсөңүз болобу? карап жөнөтсөк болот. Бүттүк жерде госрегистрин кулагыл. Бир-бирин жаап жашырышып, администрациядалар жапканга аракет кылат. Арты ушундай кыйкырык өкүрүк болуп атат. Неге сиз ротация болбодуңуз? Мен эки жакшы иш баштап алдым. Бирөө ушул здание болчу. Бирөө үй болчу. Ал дагы 89 там салды. Кака? Прокуратуранын үйүн эме кылдык. Эми там салган жок. Прокуратура, генеральный прокуратура сизди үй салсын деп жиберген жок да бу жака. Мындай бечаралардын укугун коргосун, мыйзамды үстөмдүк кылсын деп. Эми сиздер эмне үчүн сен ушундай жооп бересиң? Бирде көзү сокур эмес. Көөдөнү сокурлар иштегенди явда билип турат. Москвадагы журтташтарга жарыя, алыстагы мекендештер, сиздер үчүн Айдын клиникасы каалгасын ачты. Дареги текстильщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3 корпус. Медициналык борбордо стоматология күнү-түнү иштейт. Ал эми терапия, гинекология, урология бөлүмдөрү, балдарды сүннөткө отургузуу, анализ тапшыруу, УЗИ. Саат 9-дан 21:00-гө чейин жума бою дем алышсыз кызмат көрсөтөт. Айдын заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлерди гана ишке алган. Улукбектин катталуучуларына атайын акция. Клиниканын стоматологиясында рентген жана консультация акысыз. Ишемби жана жекшемби күндөрү тиш жолуу бекер. Ишемби күнү гинекологдун, жекшемби күнү терапевттин кабыл алуулары акысыз. Айдент. Ооруга асыл мекендеш. Урматтуу мекендештер, Москвадан Кыргызстанга жүк ташыган ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери профессионал иш алып барган командасы аманатка кыянаттык кылышпайт. Жүктү Москванын бардык жеринен алып кете алат. Алган жүктү Кыргызстандын бардык облустарына аман-эсен жеткирүүгө кепилдик берет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша ыңгайлуу баада 500 рубльдан өйдө бааланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш телефондор +7 926 788 70 70 0704 70 70 21. Саламатсыздар, урматтуу көрөрмандар. Биз бүгүн Талас облусунда Бакай Ата районунда турабыз. Тагыраагы ошол Бакай Ата районунун борбору Бакай Ата айыл өкмөтүндө. Мына өзүңүздөр көрүп турган арт жактагы турак жайларга деп бөлүнгөн жерлер экен. Ал эми бул тарабы дал ошол эле багытта берилген жерлер, бирок ушул жергиликтүү чиновниктердин, ушул мурдакы чиновниктердин кийлигишүүсү, калкалоосу менен турак жайга деп ушул мына бүгүн турак жайга болгон таңкыстык абдан көп, жерге жетпеген жарандар көп. Бирок бир уч чиновниктер дал ушул жакта гектарлаган жерлерди өздөрүнө менчиктеп, бул жагы болсо турак жай, бул тарабы болсо өзүңүздөр көргөндөй бүгүнкү күндө үлүшкө деп, андан аркы жагы кайра турак жай болуп, ортодо бир боштук гектарлаган жерлерди үлүштеп, андан четинен бүгүнкү күндө сатылып, мындай жергиликтүүлөрдүн кыжырына тийип, бир топ жылдан бери бунун түбүнө жетпей күрөшүп келаткан эл бизди чакырды. Азыр мына өзүңүздөр көргөндөй артыбызда турат, микрофон суналып, бул жарандардын чындыгын угалы. Саламатсыздарбы? Саламат. Аты жөнүңүздү айтып, маселени сиз түшүндүрүп бересиз да, кандай болгон, эмне болгон. Айтып бериңиз, мен микрофонду кармайм. Мен Казакбаев Бакмурат, ушул Бакай Ата айылынын тургунумун. Мен ушул айыл кеңеште 2012 жылы айыл кеңешке депутат болуп шайлангам. Ошол депутат болгон учурда мен жер комитетинде болдум. Жер комитетинде болуп, анан кийин ушул жерлер аукцион өткөндөн кийин жеңүүчүлөргө ээ кылбай туруп, айыл өкмөтүнүн башчысы Бердалиев Кубан деген башка бир жарандарга жеке менчигине берген. Ошондон тартып тиги жеңүүчүлөр нааразы болушуп, улам бизге келип кайрылышып отуруп,
Сиз ал мезгилде депутат элеңиз. Мен ал убакта айылдык кеңеш депутаты. Канча жылы болуп атат бул? 2014-жылы. Анан ошолордун арызы менен кайрылуулары менен биз тактап аныктап айыл өкмөттүн жер адисин чакырып ошо менен талкуулаган учурда бул жер Короо жай фондусунун жери деп айтылды. Андан кийин биз ошондо Короо жай фондусунун жери деген бул турак жай үчүн деген сөз. Турак жай үчүн деген калктуу конушту кеңейтүү максатында атайын калтырылган турак жай үчүн 24,8 гектар жер. Мына ушул жерде силер көрүп турасыңар. Бул жер уже колхоз Победа бөлүнгөн учурда комиссия аркылуу уже трансформация болуп калган. Болду, участок эле таркатып бериш керек. Эми ушул жерди мынакей 15 жыл жашырып мурунку айыл өкмөттөр, Госрегистрдин жетекчиси Үчкемпиров Эркинбек деген бул жерде 30 жылдай Госрегистрди жетектеп иштеди. Ошол киши Үчкемпиров Эркинбек колунда карталар болгон, ушул айылдын, ушул жердин карталары 95-жылкы. Ошол картаны жашырып, бекитишип, жок дешип туруп, анан бул жерди үлүшкө деп мынакей ар кимизи жеке менчигине чыгарып, айыл өкмөттүн эмеси менен, мыйзамсыз токтомдору менен. Эч бир комиссиянын чечими жок. Кандай токтом, мыйзамсыз токтом деген? Ошондо мыйзамсыз токтом дегеним, комиссиянын чечими жок туруп эле бул жерлерди үлүшкө деп туруп эле эме чыгарышты. Өзү чечим чыгарышты. Өздөрү чечим чыгарышты. Бир да комиссиянын чечими жок. Эми ушул жер мынакей Короо жай фондусуна калтырылып, бизде картадан бери, Бишкектин гипрожеминен бери аныктама алып келген аныктамалар баары колубузда турат. Ошол учурда мынакей ошолор баары мынакей там салына турган жер көчөнүн маңдайы, ушул жерди үлүшкө деп чыгарышып алып туруп, ортосун айыл өкмөттүн башчысы өзүнө өзү токтом чыгарып, айыл өкмөт башчысы болуп иштеп турган убакта Турдубаев Карабек деген. Бир да комиссиянын чечими жок. Эмнеге өзүңө ушул жерден үлүш чыгардың десек, менин жерим жетпей калыптыр дейт. Жери жетпей калды экен десек, ал жери жетпей калганын аныктаган бир да комиссия жок. Бир да комиссиянын колу да жок, тизмеси да жок, актысы да жок. Өзү эле кызмат абалынан кандай укук коргоо органдары баа берген жок бага? Укук коргоо органдары ошо баа бербей келгендиктен биз мына чырылдап, ошон үчүн мына ушул силерге чейин үнүбүз жетип, жогору жакка Садыр Нуркожоевичка, Камшыбек Кыдыршаевичка жетет деген ишеним менен мына силерге кайрылып атабыз. Эми мынакей бул жерин көргүзүп кетейин. Куру сөз менен болбосун. Мына бул деген Бишкектин гипрожеминин Кыргыз мамжер долбоорлоо жерге жайгаштыруу боюнча мамлекеттик ишканасы. Бул Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Талас областына берип атат. Ушул биз көрсөтүп аткан жердеги мынакей эмеде Бакай-Ата районунун Победа колхозунун жер үлүштөрүнүн реорганизация долбоору даярдалып, мында жер фондусундагы жерлердин түрлөрү, максаттык багыттары өзгөртүлгөн эмес. Суралган жер номер 124-контур долбоордо дыйкандардын, айыл чарба кооперативдеринин улуттук жер фондусуна калтырылган жерлер жана келечекте курулуш куруу үчүн каралган Короо жай фондусунун жерлери деп белгиленген деп туруп мынакей директор. Гипрожем берип атат муну. Гипрожем берип атат мынакей. Буну УКМКга, Талас облустунун УКМКсына. Фондуна деп? Ооба, Короо жай фондусуна деп. Эми Талас областынын гипрожеминин директору 124-контурду 3 гектар 90 сотик мынакей бак деп берип атат. Бул 1991-жылы Талас облусунун Лемпо районунун Победа колхозунун такталган жерлерин инвентаризациялоо материалынын картасы жана чөйрө сызыгынын эксплуатациясы төмөндөгүдөй көрсөтүлгөн деп туруп 91-жыл менен берип атат. Анткен дегенде булар бизди алдап келгени мынакей ушинтип 94-жылы биз бөлүнүп 95-жылы жаңы карта түзүлүп, кайсыл дыйкан чарба, кайсыл жеке чарба, кайсыл Короо жай деп туруп бөлүнгөнүнүн баары мына ушул жерге көрсөтүлүп турса, азыр биз сөз кайсы жерде болуп атат, кайсы жерде болуп атат? Биз көрсөтүп аткан жер Мына 124-контур мынакей. 124-контур, мына 3-9. Приусадебный фонд. Всего 24,8 гектар деп турат. Бул жер мындай. Бул жер мына азыр биз турган жер, сиз көрүп турган жерлер мынакей тамдар салынган мына бурчунда. Бул башында болсо азыр биз өйдө жогору чыгабыз. Мына бул жакта дагы тамдар салынган, мына бул жакта тамдар бар. Мына ортону ушул ортону жанагы азыркы айыл өкмөттүн башчысы азыркы ушул жерди бош турган жер мынакей. Өзүнө өзү токтом чыгарып туруп, 1 гектар жери жеке менчигине алып атат. Эми бул мынакей кече 9-унда ушуга биз эметпестен туруп, ар кандай гипрожем, ар кандай туура эмес маалыматтарды берип отуруп, бизди ар кандай жолго салып, туура эмес. Азыр ушул айыл өкмөт иштейби?
ушул айыл өкмөт ал айыл өкмөт иштебей калган. Ал айыл өкмөт 2012-2013 жылы жумуштан кеткен. Эми биз мынакей ушул ар кандай ортодо чыр чатакты жаратып, мына Гипразем директору ар кандай маалымат берип отуруп, биздин акимге чейин 91-жыл менен иштейбиз деп калышкан. Ошон үчүн бунун чечилбей келгенин себеби ошол. Мына эми биз кече Бишкекке барып Гипразем директоруна өзүнө кирип, 9-июнда дагы аныктама алып келдик. Эми мына бул аныктамада мынтип жазып берип атат. 1995 жылы Кыргыз мамжер ресурстары мамлекеттик жерге жайгаштыруу жана жер ресурстарын өнүктүрүштүк илимий борбору тарабынан жүргүзүлгөн Талас областына караштуу Бакай Ата районунун Победа колхозунун территориясын реорганизациялоо материалдарынын долбоору боюнча сиздер сурап жаткан номер 124, 121, мынакей бул жерде көрсөтүлүп тургандар. 123, 126, 129, 118, 27, 125 контурлары жалпы аянты 24,8 гектар деп турат мынакей. Гектар короо жай фондусундагы жерлери аталган долбоор Бакай Ата мамлекеттик администрациясынын 1996 жылдын 14 февралындагы номер 62 токтом менен бекитилген. 96-жылкы токтом. 96-жылкы токтом ал биздин администрациянын акимдин бекиткен токтому. Ал токтомдо не деп атат? Ал токтомдо Кыргыз Республикасынын президентинин указынын негизинде, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн негизинде ал токтомду короо жайга деп бекитип атат. Демек бул жердин багыты үлүш эмес, 62 токтомдо. Бул жердин багыты короо жай. Короо жай бул жер. Бул жер короо жайдын жери, короо жайга гана участок эми мындай сырын ачалы да. Буну эми ушинтип атат деп атасыздар. Азыр эми бөлүп муну сатканга алып баратышабы? Эми булардын планы ошо гектарлап алып туруп, мынакей бүгүнкү бул жер жаштарга калктуу конушту кеңейтүү максатында жаштар жетилгенде участокко тамсаланга деп бериле турган жер болчу да. Эми бул жерди жанагы айыл өкмөттүн башчысы туугандары менен гектарлашып алып туруп, алардын эми буларга азыр жаштарга жер жок деп атат. Жаштар кыйналып жер алабыз деп келгенде аларга шаардагыдай кылып туруп 4 сотик, 5 сотиктен анан кийин тиги 10 000 доллар, 15 000 доллар сата турган пландары менен калышып атат мынакей. Эми азыр биздин сондай сатылган жерлер бар бул жакта? Сатылган жерлер сатылып жогору жагында бар андай жерлер. Сатылып атат, шекесинен кетип атат. Анан дагы бир жагдайды айттыңыздар жана. Сотторго, прокурорлорго берилген жерлер бар депчи. Азыр жогору чыгабыз дагы, мен бул жерден дагы көрсөтөмүн мына. Ушул 124-контурдун бурчунан прокуратурага 10 сотик участок салуу үчүн деп берген. Прокуратурага же прокурорго? Прокуратурага. Прокуратурага деп берген. Эми ошол участокты 10 сотик деп берди. Азыр жогору чыкканда мен көрсөтөм ал жерди. А прокуратурага бергенден кийин жанынан ошол жарандарга да бериш керек да, жаштарга да бериш керек да. Эмне үчүн прокуратурага участок салуу үчүн, там салуу үчүн берет, жаштарга эмнеге бербейт? Аларга мыйзам башка, карапайым элге мыйзам башкабы? Мыйзам карапайым элден президентке чейин бир эле мыйзам болуш керек. Азыр мынакей ушул жерден прокуратурага участок берди. Андан тышкары прокуратурага турак жай жашоо үчүн там берген. Прокурорго там берген. Эми азыр мынакей дагы прокуратурага деп дагы жаңы там салынды. Андан тышкары мынакей бизде больницанын жанынан сотко деп туруп ага 20 сотик берип атат. Бакай Ата районунун сотуна деп. А сотко азыр мектептин жанынан дагы жаңы там салды. Анда булар айыл өкмөттөр ошентип сотко участок берип коюп, прокурорго участок берип коюп, анан ошонун негизинде өздөрүнүн жасаган кылмыштары жабылып атат деген ой болот да биздин барыбызда. Эмне үчүн сотторго берет, прокурорго берет, элге бербейт, карапайым элге. Азыр ал участокто барып көргөзөбүз. Эң туура. Дагы кайсы жагдайлар бар? Аты жөнүңүз ким? Мен Молдалева Райкан Орунбековна, ранее мамлекеттик кызматкер болгом. Мен 2016 жылы депутат болуп келгенден баштап бул Казак Сиз да депутат болгонсузбу? Мен да депутат бюджеттин төрайымы болгом. Ошондо айыл өкмөт дагы ФПС жер деп коет, кайра бөлүштү улуттук жердин списогунда бере алган эмес. Бул жерде момда экен го десек дагы мына бизге момда берип ат дейт. Бул жерде жалаң коррупционерлер ушундай расчет менен ээлеген тиги кийин келечекте ушундай миллиардтап кара жаш балдарга, жаш семьяларга там салабыз дейт. Бизде бүгүнкү күнү жаш семьялар көп эле үлүшер эмес ата энесинин колунда отур. 70ке чыкканда немистер көчүп кетип, немистердин тамын арзан алып калып да үлү болуп калды. Анын балдары азыр алды 40-50ге чыгып калып, бүгүнкү күнү тамы жок, турак жайы жок, үлүшү жоктор аябай көп. Бизде жер мафиясы аябай гүлдөгөн.
Биз ошондон бери Ген прокуратурага 2 жолу кайрылдык, Кашкаровага канча жол жаздык. Бизге отмазка кылып эле, бири ссылка кылып эле бүгүнкү күнү эч нерсе чечилбей кетет. Ошон үчүн мен адеп комментарий жазам жана депутаттарга да. Жеке мурда кылган күнөөсү коррупциясы үчүн жана жаңы кылган коррупциясы үчүн болсо да, булар мамлекет кызматында иштедиги вообще укуксуз. Даже бала чакасына мен илгери УКМК, КГБга бүт ата тегин жактап, даже мамлекет кызматка ошентип алчу. Биз ошол мыйзамды кайрап келүүнү жогорку кеңештин баарынан суранабыз. Сотто бул сот процесси болду беле кандай? Бул жерде сот процесси болгон экен. Мен ага катышкан эмесмин, бирок болгон экен. Мен көтөрүп чыктым, аны окуп чыктым. Ал дагы Кайрат Осмоналиева деген жогорку соттон кайрылган. Биздин Талас областында бүт ал дагы күч бийликтерине ишенүүгө болбойт. Кечөөнү көрдүңөр. Эшиктин акиминин оозу минтип тозуп тур участковый. Кайра бизге повестка бердирди. Урбаса урду да уктуңар, мурду канжалаганды уктуңар. Ошекте акимиятында балдар тартып аткан. Эмне үчүн алар ошо канжалаган мурдун көрсөтпөйт? Акимге бардыңыздар белесиздер? Акимге барганбыз. Администрацияда болду чатак. YouTubeга түз чыкпадыбы? Ошол бирке туура эмес сүйлөп меме кылып ийди дагы, ошол жерден ызы чуу чыгып, эч нерсе чечилбей кетти. Анан эми мынакей бул алдыбызда турган бери участок мынакей, буну прокуратурага, ушул курчалып турган участок. Канча? Бул 10 сотик. Бул 10 сотик прокуратурага там салуу үчүн деп туруп, айлык өкмөтүнө токтом чыгарып берип атат участокту. Анан эми азыр элдин талабы, жаштардын талабы. Анан эмне үчүн прокуратурага берсе, анда жанынан элдерге бербейт деген мынакей чоң көйгөй ушулдан суроо мына. Эми ушул жерден ары карай жана биз айтып аткан мынакей 124 контур 3,9 гектар жер мына ушул жерден башталат. Мына ушул жерден башталат дагы, аркы каналдан бери карай ушу там салган участокко деп калтыргандагы ар жагы, анан ар жагы үлүшкө бөлүнгөн. Эми бул боюнча азыр айыл өкмөтүңүздөргө баралы, Жакшы болот, ошо айыл өкмөткө баралы. Айыл өкмөт бул боюнча ой кандай экенин анда көрсөтөлү. Эми азыр ушул жерден жогору чыксаңар, баары мынакей участокко деп калтырылгандагы жогору жагында тамдар салынган. Мына ушунун эле туура катарында. Эми ал жакта дагы көргүлө, анан ары карай айыл өкмөткө чыгалы. Анан кийинки биз акимден уже эме чыкпай калды, губернаторду көчтүк. Айыл өкмөт эмне деп атат өзү мындай? Айылдыңыздарбы? Айыл өкмөт эч чара көргөн жок. Айыл өкмөткө барсак айтты, айыл өкмөт мурунку берди менчикке чыгарып алган айыл өкмөт менин акем деди. Анан мен ага каршы эч нерсе иш алып бара албайм. Мен анын жерин алам деп айта албайм деп мойнуна алды. Ошону мен адан эч кандай ачык эле айтты ушинтип мынакей. Ал биздин айыл өкмөт ошентип ачык айтат. Баарын ачык айтат. Берде өздөрүнүн айылындагы элдерин силер козёлдор, маймылдар деп тилдейт ал. Силер козёлдор, маймылдар, биз жериңерди кырс кыла дейт. Биз жериңер менен сальто. Биздин айыл өкмөт мынакей. Ушундай айыл өкмөт. Мына ушу менен жумуштан да кетпейт ошондой айыл өкмөт. Андан кийин ушундай айыл өкмөт кантип элге кызмат кылып, кантип иштейт элге? Не, сиздерге кайрылып атат кандай? Мына элге кайрылып, элди тилдеп. Элдик группада, жамаатка, элдик группага. Мына. Урматтуу жамаат, биз кече күнү саат 5-тен баштап ошол айт намазга карабай туруп, Кудайдын улуу күнүндө балдар дагы таң атпай чыгып туруп аракет кылышты. Кече күнү болду. Бүгүн проблеманы таап устранить эттик. Шапак көчөгө самотек, полный суу обеспечение 100% бердик. Скважинаны да иштеттик, скважина да иштеп атат. Урматтуу жамаат, тиги бу, ал эле, бул эле деп чыгып атасыңар. Мен эч кимдерге отчет бергенге милдеттүү эмесмин, тем более WhatsApp менен. Керекпи? Мен кабинетиме келгиле. Керекпи мага өзүмө жолуккула. Ал жерде отуруп, унчукпойсо, умный болуп эле үйүңөрдө жатып алып ардек болуп атсаңар. Мен унчукпай сабыр кылган сайын таза балекет болуп кеттиңер силер. Мен силерге мынайын айтайын. Ротацияга мага аракет кыласыңарбы? Бир жериңер менен мостик тургула. Мен силерге айтайынбы? Колуңардан келеби? Ошону кылгыла да, колуңардан келеби? Мени кетиргиле. Келбейби? Бир жериңер кызып тынч отургула. Менин могу сообщениямды органга угузасыңарбы? Атаңардын башыңарга угузасыңарбы? Аракет кылып көргүлөчү туугандар. Силерге өтүп баратыр, унчукпай болгон сайын аракет кылып атабыз. Майрамга айтка карабай балдар иштешип атат. Силерге жакшылык жакпайбы? Мен 10 күнгө сууду өчүрүп койсом, колуңардан бир нерсе келеби, козёлдор? Мен силерге мындай эле айтып коеюнчу. Мына азыр Бакаятага суу чыкты. Мен унчукпай койдум. Иштеп атат балдар. Рахматыңар жок билин, маймылдар. Чыккылачы. Мен ротация кылмак түгүл. Колуңардан келген баарын кылгыла. Жапатырмак. Айылыңар менен. Маймылдар билин. Мына биздин айыл өкмөт айылыңар менен
Айылыңар менен дейт мынакей. Жапа турмак, анан кийин бул эми Эмне экен ал? Мостикке кандай турат экен негизи? эми бул өзү мостикке туруп көргөзсүн да. Көргөзсүн эми мостикке туруп, кайсы жер менен мостикке турулат. Мен кайрылып койсом, биз укук коргоо органдарына бүт кайрылдык. Барбаган бутубуз, изибиз эч жерде калган жок. Кагаз беребиз, бирине келип кайрылып, биз милиция келет. Милиция бизди тергебей эле жаап коет. Мына бир материал сотко өттү эле. Соту дагы эптеп-септеп жапты. Ошол взяточный кармалды. Билбейм, зияткөр эле сорго кармабаса, булар бири-бири менен тамырлашып өлдү. Подделка подпистер толо. Мына Кашкарова өзү айтты. Азыр анда эже булар боюнча ошол чоңдорго барабыз. Маселе Жок, коебуз. ушуну деле айтып коеюн. Эфирге чыгарып койгула. Мына Кашкарова, мына представительдер барганда минтип айтты. Ким ал Мына Кашкарова? обл прокурор өзү лично мынакей алдагы Бердалиев Кубандын өрттөнүп кетти, токтомдор бар, ошо жок, тиги бу деген да. Бүт токтомдору чыкты. Алдагы Шадыбековдун үйүн дагы тинтик. Кубандын үйүнөн токтомдор чыкты. Уже 2 ай болду, канча болду? Басып жатыр. 3 ай болду. Азыр мына Талас область прокурор басып жатыр. Иш алып барганын көрө элекпиз. Эми мына УКМК бирке үстүртөн караган биз, ошонун ичинде подделканы определение кылып бере албайт. Ген прокуратура подделканы ачыктады десе да ачыктайт. Бунун сурогу өтүп кететмиш. Бул жерде подделка эмес, башка кылмыштууларды ачса болбойт беле. Мына элди жадатып бүттү. Азыр мен 1-2 кишинин үйүн көрсөтөм. Кандай акыбал жашайт? Ал сотко эмес, мына силерге басып келе албайт. Күн өтүп туруп. Даже мына 95-жылкы китеп подделка болгон. Могу жерде, ушул жерде 40-30 жыл жашаган, ата-бабасы жашаган кишилер түшүп калган. Түшүнүктүү. Саламатсыңарбы, жакшысыңарбы? Аты жөнүңүз ким? Бакаят айылынын тургуну, Бакаят Жакшылык 34 көчөсүндө Шерматова Харинса Садырдиновнамын. Мен ошо 5 балам бар. Балдарымдын алды ошо чоңой бардыгы үй бүлөсү менен. Маселени айтыңыз. Маселем мен айтканым азыр мына эмне деп айтсам экен, айыл өкмөттөн Байдуллаттын укканда мен улуу балам менен тең эле ошо эл башкары, эл башчы болуп туруп, бир жериңер менен мостикке тургузам дегенде мен чачым тик турду. Мен Өзбекстан чогонгон үчүн менин переводум кыргызча көп перевод кыла албаймын. Бир жериңер менен мостикке тургузам деген бул бөтөлкөгө отуразың деген сөздү мен түшүнөм да. Бөтөлкөнү сайып коет го ушундай. Анан ошондой эле ушунта турак жай эл менен эл болбосо каяктан болмок айыл өкмөт. Элди мостикке туразың дей турган болсо, өзү жан күйгүзүп суу чарабаса рахмат ата-бабасына. Мен айт элем, ошол айыл өкмөттө детсад бар, колхоздун детсаты. Жок, азыр айтып коеюн. Детсад бар, колхоздун детсаты. Тең жартысы менчикке чыгып кеткен. 55 сотыгы чыгып кеткен. Эки кызы китепен 25-25 Кулубаев или Кулуев Бектур агайга чыгарып берген, сатып берген 350 миңге. Ошону менчикке чыгарбайбы, детсадты оңдобойбу, анан элге айтпайбы, нешаксыны бирдеке үчүн мени кетиргиле деп коркутуп, мына бизде не только аким, не только прокурор, не только дарагы губернатор эмес, нешаксыны бир айыл өкмөт элди коркутуп, коррупция менен заниматься эткенден кийин биз жашоодо кайра барабыз. Азыр өзүнө барып турайлы, ал мостиктерди кантип турат, эмне кылат? Көргөзүп берсин эми бизге. Өзү көргөзүп берсин. Өзүнө жолугалы. Мынакей дагы бир кайрылып кетейин дегеним. Сен кайрыл. Саламатсыздарбы? Мен Шайданова Фатима Райымбековна. Ушул жерде бала кесимден чоңойгонбуз. Мына Бакын чоңойгон, мына Байкем чоңойгон. Ушул жерде баарыбыз 5 колдой билген жерибизди ал өз балдарыбызга жер ала албай жатабыз участок. Биздин айыл өкмөт бир дагы адамдарга чечими жок бала болду. Ушул эле жагдай боюнча экен. Ушул жагдай. Анан номерлерди айтып. Сиз айтасызбы байке? Мен берде туруп. Мен. Атыңыз ким? Каработоев Жанат. Саламатсыздар, урматтуу. Мен көйгөйүм ушул, бул жерде баягы элдин баардыгы айтып атат го. Мен булардын элдин айтып атканына кошулам. Биринчиден, экинчиден мен өзүмдүн көйгөйүмдө. Мындай карап көрсө, менин көйгөйүм боюнча госрегистрде иштеп аткан жигиттер 100% күнөөлүү болуп атат да. Бүттүк жерде госрегистрдин кулагы. Бири-бирин жаап жашырышып, администрациядалар жапканга аракет кылат. Арты ушундай кыйкырык округ болуп атат. Госрегистрдин бүт айыл өкмөттө Канаев Асан деген жигит бар. Бири менен бири кошунан уруштуруп, өмүр бою өтүп жүргөн жолумду өткөндө жаап салды. Бул эмне деген акмакчылык? Мына чара көрүлбөй жатат. Анан дагы бир нерсе да, госрегистрди булар өздөрүнчө бир яцарий бог болуп алды да. Эч кимдин күчү жетпей атат. Бул госрегистрде азыр ачыгын айтканда Кубатов Жаныбек деген жигит бар. Нышан деген жигит бар. Булар
көздөрүн эчтекени илбей каалаганын кылышып атат. Эми карап көрсөңүздөр, госрегистрде соттолбогон адамын жок, но тилекке каршы соттолушуп, үстүнөн иш козголсо дагы былкылдабай отурушуп атат. Бүттүгү соттолгон. Бүттүгү соттолгон. Бирөө дагы кыймылдаган жок. Бул бир гана сиздер деле эмес, Кыргызстан боюнча эле ушул соттолгон, ушул коррупция менен айыпталган чиновниктердин баары эле ушу мамлекеттик кызматта отурган, иштеген, жагарды сиз айтып аткандай акыбал болуп атат. Анда мамлекеттик системанын логикасы эмне анда? Вот отур. Буларга биз айлык төлөп, мамлекеттик бюджеттен олчойгон акча менен отурушат. Анан эми ушинтип маселесин айтып президентке, Бишкекке каттап буту тешилиптир элдинчи. Анан эми азыр ушул биздин губернаторлорго чейин баралы, ошол жергиликтүү бийликке баралы, маселени коелу, эмне экен, кандай экен, ошо жерге баралы. Кагылайындар, мына силер рахмат, ошо Бишкектен келип биздин көйгөйдү чечип, биздин маселени укканга келдиңиздер. Бирде көзү сокур эмес, көөдөнү сокурлар иштегенди явда билип турат. Мынакей, бул жагыңарды карасаңар, бул илгери Союз убагында Ленинпол районунда Садовой көчө болгон, Садовая, улица Садовая болгон. Азыркы убакта Токтогул көчөсү. Мына сокур кишиге билип турат. 34, 36, 38, 40, 42, 44, мына, это счетный. Мына көчөнүн бул жагы нечетный болчу, номеровой. Муну ким берди эле? Архитектура берген, ошол эле госрегистр берген, кадастр турабы? Ошол эле айлык өкмөт берген. Эгерде бул биздин айткан көйгөй тура эмес болсо, мынакей 34, 35, 36, 37 кылбайт беле. Эмнеге берди бул номерларды? Бул каяктан эмне үчүн? Буга ким жооп берет? Мына жалаң көөдөнү сокурлар көрүп туруп да жооп берет. Өзү эле айтып турат. Өзү эле айтып турат. Жөнөкөй эле, архитектура түзөс айтып. Ушул жаштарга деп калтырган жерди булар менчиктештирип алып гектарлап туруп, эми кайра ошол жаштарга өздөрүнө сатмак да. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр Бакай Ата айыл аймагында ошо айыл өкмөт башчыга келдик. Жүрүңүздөр, эмне деп, кандай деп жооп айтат. Каякта экен айыл өкмөт? Салам алейкум. Салам алейкум. Айыл өкмөткө келдик эле. Келди. Сизби айыл өкмөт? Мен. Аты жөнүңүз Улукбек байке, эркин журналистпиз. Сиздин аты жөнүңүз? Байдулатов Руслан Колмурзаевич, Бакай Ата айыл өкмөтүнүн башчысы. Айыл өкмөт башчы. Азыр биз сизге ушул Бакай Ата сиздин аймактагы бир жер маселеси боюнча келдик. Чү дегенде эле биз сизге бир ыңгайсыз суроо бергибиз келип атат. Мостикке кантип турат, ошону айтып бербейсизби? Силер башынан эле негативден келген турбайсыңарбы? Ал эми түшүнгөндөр өздөрү билет. Түшүнбөгөндөр мен берген комментарий койбойсузбу? Бир айылдын өзүңүздүн айылдын мындай аймактык, жамааттык бир группасына ошентип сүйлөгөндө мындай көбү түшүнбөй атыптыр да. Ал кандай, эмне деген сөз ал? Мен комментарий бербей эле коеюн ошол боюнча. Ошол боюнча калып кетсинби? Ошол боюнча калып кетсин. Эмнеге сиз элди антип коруп турасыз? Эмнеге коруп турам? Маймылсыңар, тигисиңер, булсуңар. Ал мен вообще элге айтылган эмес, определенный адамдарга айтылган. Алар өздөрү билет ким экенин. Мен бир аз туура эмес айтып алдым. Жалпы кетип калды. Бирок өздөрү билет да ким экенин. Бирок сүйлөгөн сиз да? Мен. Негизи мамлекеттик муниципалдык кызматтын этикасына жатабы? Эми ал силер этика комиссия эмессиңер. Мен ал үчүн өзүм жооп бергем керектүү жерлерге. Анан бул бир жыл өткөндөн кийин кайра бир жыл болду буга. Түшүнүктүү, эми мейли ал өзүңүздүн абийириңизде, бирок мамлекеттик муниципалдык кызматта иштегенден кийин мындай элге андай айтканга сиздин укугуңуз жок. Ал үчүн элден кечирим сурашыңыз керек. Маселе мындай, ал жактагы жер боюнча билесиз да, бул жарандар сизге келе берип таман тешилиптир. Сиздин позицияңыз кандай ал боюнча? Мен позициям жогорку соттун чечими чыккан, бир эмес эки жолу даттанууга жатпайт деген. Эми анан нары биз кандай кадамга барабыз? Жогорку соттон берден ашып кеткен да кишилер барбы? Кандай кыласыңар? Эми мен юрист эмесмин. Мен Бакын акелерге бир нече жолу айткам. Соттун чечими тургандан кийин биз колубуздан эмне келет? Жогорку соттун чечими бар. Бар. Бул гражданский иш боюнча сот болгондон да? Эми мен юрист эмесмин. Негизи ошол чечимдердин баардыгы папкада бери айыл өкмөттө бар.
Бул районный, областной, анан жогорку сотко чейин барып турган. Сизден мурунку айыл өкмөттөр жер алгандыгын билесизби? Билем. Ошолордун ошолорго тандыкмы? Эми ал мындай да жетпеген жерин алдым деп атат ал киши. Айыл өкмөт башчы. Бирок козо тура эмес деп атат. Эми аны сот аныктагандан кийин юристтер атайын оценка бергенден биз кандай оценка бере алабыз? Мен образованием юридический эмес. Түшүнүктүү. Негизи эле айыл өкмөт башчы катары бүгүн эл жерге жетпей канча таңкыстык болуп атат, жерге муктаждык көп, турак жайга өзгөчө, жаштар көбөйүп атат, эл өсүп атат. Ошол жагдайда сиз кызыктарсызбы? Мындай алганга алса жакшы болуп эле мамлекетке? Эми мындай да обязательно ошол 4 гектар менен биздин көйгөй чечилбейт. Бүгүнкү күндө 825 киши бизде тизмеде турат очередде. Түшүнүктүү. Анан мен башка жактан ошол бул бир мындай көйгөйдү чечкенге кичинекей жер турбайбы сиз үчүн, э? Жок, силер антип сөздү эме кылбагыла. Мен негиз айтам да, ушун менен мааниси жок деп атпайсызбы? Эми мааниси болгондо бул бирөөнүн үлүш жерин биз баары алып койгондо бул бирөөнүн укугун тебелеген болобуз да, алар дагы өздөрүнүн жарандык. Элдин укугун ким коргойт? Элдин укугун мамлекет коргойт. Мамлекеттин өкүлү катары сиз кантип коргоп бердиңиз буга чейин? Сиз азыр бир тараптуу сүйлөп атасыз, мен сизге айтып атпаймынбы? Бунун бардыгы териштирилген, бүттүгү уже аныкталган, анан кийин юристтер правовой оценка берген, жогорку сотко барып туруп чечим чыккан, анан силер азыр бизди жөн эле заставить этип атсаңар, мен азыр могу ошону жөн эле силерге эме кылып атам. Мен колуман алган күндө деле келбейт ал. Юридический оценка турат да. Эми сиз айыл өкмөт катары мындай ушул жердин ээси катары жер силерге таандык да, айыл өкмөттүн да. Мен ал менчик жерди мен ала албайт экенмин. Эгер ал спорный жер болуп же муниципалдык жер болсо, ушундай бир көйгөйлөр болсо, мен давно чечип берип коймокмун. Ал менчик жерге бир кандай тиешибиз бар? Мондай кызыл акция. Макул, мейли юридикалык жагына, соттордун эмесине бай бериш болбойт. Биз юридикалык жагын баш тартып атабыз, мейли. Сиз моралдык жагынан жооп бериңизчи. Моралдык жагынан ал кишинин өзүнүн үлүш жери жетпейт экен. Анан өзү жетпеген жерин өзү толуктап алдым деп атат. Эми мен ага оценка бере албайм. Эки жолу алгандыгы жөнүндө тастыкталган укук коргоогандардын баасын берген чечимдер турат. Адам бир жолу эле бир мамлекеттен жер алат да мыйзам боюнча. А бул айыл өкмөт эки жолу алып атат. Буга кандай карайсыздар? Ал недоказанный нерсе, эгер ал эки жолу алган болсо, анда жогорку соттон жанагындай чечим чыкмак эмес да. Түшүнүктүү. Сиздерде аяк турган сөзүңүздөр барбы? Бар, сөзүбүз бар мынакей. Азыр мен жаңы эле силерге мынакей картаны көрсөттүм. Ушул карта, мына мендеги карта. Жок турбайбы? Көңүлүмдө да жок, булар мындай. Ушул жерди кайтаралы, булар мыйзамсыз алган деген чара көрөйүн деген да ниеттер да жок да. Анткени биз өткөндө киргенде бул Руслан ушул айыл өкмөттүн башчысы Бопу, менин акем, мурунку бывший аким Жунусов Мурат деген менин акем. Могу 124 жерден контурдан жер алган Тыныбек Садыктын аялы Бактыгүл менин апчем. Мен аларга ошолор мен айыл өкмөт кылып шайлаган. Мен аларга каршы иш кыла албайм. Алардын жерин мен бүгүн айыл өкмөт болуп кантип алам деп мына өзү биз бар болчу. Оозу мурду кышайбай туруп айтып берди мына. Неге отурасыз анда? Мына эже да бар, жаңы уста. Мына ала албасаңыз, аларга мыйзамдан аттап аларды мындай мыйзамдан бийик турса алар, сиз моралдык жактан да аларга милдетиңиз болсо, эч кандай кызматыңызды таштап койбойсузбу анда, башкалар келип отурбайбы? Сиз атыңыз ким дедиңиз? Улукбек. Улукбек, сиз во-первых, мен таштабаганын айта турган укугуңуз жок. Эмнеге кызмат экинчилерге сиз мындай албайм деп элге айтып атасыз? Мен антип айткан жокмун элге. Мындай да. Бакаятам бардыгы мен туугандарым. Башымды алсаңыз, мен Кудай деген кишимин. Сен айткансың, Бактыгүл апчым болсо, тиге Жунусов акем болсо, Кенже жеген болсо, алда депутат, тиге Карабек акем болсо, ой биз жамаат неме шапак кылып атпайбы, алар менен колдоп кубаттап, ушу айыл өкмөт кылса, мен кантип каршы чыгам? Алда тажеге отурат. Калп болсо мен Куран кетип да коеюн. Кайдыңыздар ала турган. Эми угайлы да бири-бирибизди. Андай ала турган болсоңуз, Бакаятан жарымы мен туугандарым, жарымы мен кайын журтум. Жок сен анан берде тууган киши иштебеш керек десеңер. Сен көрдөн айткансың. Ошол эми бул айтып аткан, бул Руслан айтып аткан именно мына Турдубай Бопу деп турган мынакей ушул. Эмнеге Бопу деп туруп 8 чаңга 3 гектар 20 сотик 94-жылы алды. Угуп турасыз, мен айтып коеюн. Мен отурбай, сиз отурганыңыз фермасы аз угуп кой. Сен сүйлөгөндө биз угуп отуруп турабыз. Угалы чеже. Жериден жүргөмүн. Дежур дегилерге. Өтүнүч. Чыккан жоксун. Аким мени жеп кылдың. Мени унижение кылдыңар. Ошол жерден келгенде дедиңер. Мени пара
Alamam dedim, düşürdü, akşalasın dedim. Çıkan yoksun. Ben koşular baba. Ben düşürdü yedim babam ben. Zamir Jumabekov деген. Bizdi карапайым элди түшүнбөстүк абалынан барып пайдаланып туруп, соттон мына токтомду жокко чыгарса, мына жерлердин баары айыл өкмөткө карайт. Анан берди кайта кезектегилер менен катарынан участокко берилет деп туруп баарыбыз алдап туруп, мына токтомду жокко чыгарып салган. Көрсө биз кайта адвокатка кайрылсак, ал биздин түшүнбөстүк абалыбыздан пайдаланган экен. Эми ушул номер 6 токтом жокко чыгарганда, калган контурларда бүттүгү участокко бөлүнүп, тамдар салынбадыбы? Буну айыл өкмөттүн башчысы Турзубаев Карабек деген аябай жакшы билген. Ал 2 жолу катарынан айыл өкмөт болуп иштеген. Жер адиси катары ушул айыл өкмөттүн кызматкери экенсиз. 1991-жылкы карта негиздүү ошонун негизинде иштейбиз деп атасызбы? Ооба. 96-жылкыны признавать этпейсиздерби? Жок, бизде жок андай. Камерада айтып атат, урматтуу укук коргоо органдары, мына Гипразем бул мамлекеттик орган, ал тастыктап 96-жылкы деп атат. Маселенин баары дал ушул айыл өкмөттө болуп атат. Мен өзүм эмоциональный балам. Неге мондай шоу кыласыңар? Жок, эмоцияны бизге, сиздин эмоцияңызды бизге мааниси жок. Жок, силер кызыкса силер келип бир тараптуу неге силер карайсыңар? Кандай бир тараптуу? Силер биякты эле угуп турганда мени келип силер деп эле кандай укуңар бар? Сизге микрофонду берип атабыз го, ошон үчүн келип атабыз. Мен айтып атпаймынбы? Экинчи тараптуу мен азыр чакырганда мен алар номерлер жок, үйлөрүнө барып чакырыш керек эле. Биз айыл өкмөт катары сиздин позицияңызды билгени келдик. Мен позициям, мен мыйзамга баш ийем. Мыйзамдуу чечим турат. Мен андан аттай албайм. Кыймылдабайсыз, а? Мен кыймылдабайм деген жок, мен кыймылдалбайм. Вот разница. Вот ошол. Түшүнүктүү болду. Башка сөз жок. Аты жөнүңүз Турдубаев Карабек, Аксакал, эми биз баягы эле ошол жер боюнча бир эки суроолорубузду тактап алалы дедик эле да. Менин атым Улукбек, журналистмин. Ошого бир уруксат берсеңиз, телефондон эле бир эки суроо берейин, маалымат алып алалы сизден, Биринчи суроодо сизге ошо жаранга мамлекет үлүш катары бир эле жолу жер белерин билесиз да? Анда сиз 2009-жылы айыл өкмөт башчы болуп турганда 124-контурдан үлүшкө деп жерди бир эле жолу алдыңыз беле же экинчи жолубу? Жок, бир эле жолу. Андан мурда жер алган эмессизби? Жок. Сизге айтып атышат го, жерди мурда жетпей калып, анан кайра ошол жактан кошумча кылып. Бир алганда мындай болуп атыр да балам. 96-жылы бөлүп чыкканбыз. Колхозданчы. Ошол бөлүнүп чыгып, анан кийин ошол элдин баары бөлүнүп өстөнчө чыгып кеткенден кийин мага жер жетпей калат да. 1 гектардан ашык, 1,5 гектардай. Бар чыгып кетти, мен бала чака менен калып калам. Анан мен иштеп жүргөн учурда сессияга салып, комиссияга салып, мен төлөп атырмын да 96-дан бери төлөп атырмын 2009-га чейин. Жок, сиз буга чейин үлүшкө деп мурда жер алгансыз да, же алган эмессизби? 2009-жылы сиз айыл өкмөт башчы болуп турган учурда 124-контурдан сиз биринчи жолу алдыңызбы же экинчи жолу алып атасызбы? Кандайдыр биринчи, экинчи дегеним? Жок, сиз адамга жер мамлекет тараптан өмүрүндө бир жолу берилет да? Ошондо сиз 2009-жылы жер алып атасызбы же ага чейин да жер алгансызбы? Жок. Сен неметсек мындай суроо неме болуп атыр да. Бир жолу жер алынган. Кайсы жылы ошол? 2009-жылы? 96-жылы алынган да жер. 2009-жылы 124-контурдан ошол жетпей калган жерди ошол 124-төн беришип атпайбы? Экинчи жолу кошумча кылып алган турбайсызбы? Жетпей калган жерди алдым да мен. 2009-жылы, Ага чейин 96-жылы алган экенсиз, 96-жылы алынган да жер. Түшүндүм. Ага экинчи суроо. 2009-жылы айыл өкмөт башчы болуп турган экенсиз. Ошол учурда 124-контурдан өзүңүз кол коюп алгансызбы? Токтомго? Токтомго өзүңүз кол койгонсуз, Күчү бар иштеги генералдык планда дал ошол сиз үлүшкө деп чыгарып кеткен жерлер короо жай деп каралган жерлер экендигин билген эмессизби? Андай болгон эмес да, андай болуш да мүмкүн эмес. Болсо ал жердеги үлүшкө берилбейт эле да, короо жай фондусу болсочу.
берилбейт эле да. Бүт катар менен ошо бүт үлүшкө берилип кеткен жерде анан именно ошол 124 отдельно короо жай фондусу кантип чыгарат? Мен да түшүнбөйм албай. Андай болушу да мүмкүн эмес. Өзүң ойлосоң. Эгерде боло турган болсо анда полный ошол жерде эч кимге берилбей туруп короо жай фондусу болуп калат эле да. Ана короо жай фондусу болуп калып эле ошо 124 калгандары ошо Токтогул көчөнүн бир жак бети полный үлүшкө берилип кетсе анан кийин 124 отдельно короо жай фондусу болбойт да. Эми мындай коомчулуктагы бир турмуштун чындыгы жөнүндө сизге бир оюңузду билгим келип атат да. Мына адамдар азыр 4 сотук жерге жетпей өмүр өтүп кеткен адамдар бар да. 4 сотук жерге жетпей, үй кура албай, батирден батирге көчүп, ушундай бир тентип, талаалап, мигрант болуп, кыйналып жүргөн жарандарыбыз толуп турат. Мына ушундай таңкыстык абалда сиз ошо короо жайга деп Кипразем тактап берип атат. Анан өзүңүз айыл башчы болуп туруп ошол учурда мындай кандай деп ойлойсуз? Негизи туура эле кылганмын деп эсептейсизби өзүңүздүн ушул? Ошол учурдачы 350 түтүнгө огород короо жай фондусуна берилген жерлерди ошо 8 сотуктан 350 кишиге бергенбиз да 2009 жылы. Короо жай фондусу деп. Ана короо жай фондусу эмес жерди мен кантип өзүмө үлүш кылып чыгарып алам? Менин башым экөө эмес да болот. Эгер азыр тергөө иштери жүрүп атат, бул жагдай аныкталып, короо жай экендиги аныкталып, укуктук баа берилип кала турган болсо кандай болуп калат? Эми кайтарып берүүгө даяр элесиз? Ошондой болот да балам. Жогорку соттун чечимин чечимде өзүңөр каалаганды ушундай кылып туруп эле сүйлөп жүрө берсе болот да. Бул болуп аткан суроо талап кандай болуп аткан элдин баары эле билет. Ошол жерде 5-6 эле киши бир туугандар менен чогулуп эле ошол эрегишкен. Анан сизде ушул өзүңүздүн бухгалтериңызга, анан ошол тууган өзүңүздүн жек жаатыңызга ошол жерден жерди бөлүп алыптыр деген жагдай айтылып атпайбы? Буга чын элеби? Ой балам. Милиция кыргыз бардык тууганбыз да, баарыбыз жек жаатпыз. Мен ошол жазып аткандарчы менин жакын кайнелерим болот. Бирөө жеген болот. Өзүң ойлосоң. Жо, сиздин туугандарыңыз бүгүнкү күндө ошол жерден алганбы жер? Тууган жалпы бардыгыбыз тууганбыз да, мен көз алышып аткан кишилердин деле тууганы. Анын баарын жабыштырып өсө жабыша берет да. Кандай? Өзүң ойлосоң. Макулуңуз, чоң рахмат. Чыккан киши келип отуруп алып ушинтип балаң менен тең баладан суроо жеп бар күнгө уят болуп түзүң Кудайга жага турган иш эмес да. Макул агай, рахмат көңүл бурганыңызга. Жакшы туруңуз. Мейли. Урматтуу көрөрмандар, жогорудагы жагдай боюнча Бишкек шаарында жайгашкан жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттигинин башчысына келдик. Азыр жогорудагы ошол 2 кат деп аткан, ошо катта атайын ушуну бурмалап атышат деген жагдай боюнча өзүнүн маалымат алганы келдик. Жүрүңүздөр, азыр эмне деп жооп берет, кандай деп жооп берет, өзүнө микрофон суналыр. Биздин атыбыз Улукбек. Көз карандысы журналистпиз. Сиздин аты жөнүңүз кандай? Калмас Абдиев, Кыргыз Кипразем. Кипразем башчысы азыр, Бул аксакалдар ушу таластан бери келип, үнү жетпей, ушу мамлекеттик органдар бюрократия кылып, ары түртүп, бери түртүп, кыйнап жаткан жагдайын айтып атат. Эмне сиз үчүн белгилүү бул инсандар боюнча? Бул кишилер 2-3 жолу келип кетишкен, өткөн жумада да келди, сүйлөшкөнбүз. Биякта таласта бир жер боюнча маселелерди чече албай келишет да. Уже көп жылдан бери болуп калыптыр да. Мына кат сиздики? Абдиев кол коюп берип атасыз. Эмнеге бир эле жерди эки башка органга эки башка берип атасыздар? Эки башка эмес, бир эле, окуп көрсөңөр. Эмнеси башка? Эмне деп атат? 96-жылдагы карта мыйзамдуу деп атасыздар. Ошол күчүндө деп. 96-жылы берилген ал долбоорду район администрация бекитилген деп жазып турбайбы? Экинчи катыңыз кандай? Мына экинчи кат. Экинчи кат бул УКМКга берилген кат. УКМКга да ушундай эле берип атасыздар. Ушундай эле берилген. Эми муну катыңыз эмне деген кат эми? Бул 3-чү кат. Эмнеге бунуңуздар башка? Башка эмес, ошол эле.
баарыбыздын баштап аткан ушулардын айынан болот мынакей. Эмне үчүн? Неге эки материал болуп калат? Эки материал мынакей. Булар эки материал анткени айтыңыз. 94-жылдары инвентаризация бүт Кыргызстан боюнча жазылганда. Ошол материалдарга таянып биз берип атабыз азыр. 96-жылы реформа убагындагы долбоорлор. Ал бардык республикаларда эмес, кээ бир эмелерде эле жасалган. Неге ошол катка бир эле ошол жагдайга таянып жазбадыңыздар? Эки башка 96 менен 94. 94 инвентаризацияда ошондой көрсөтүлгөн да. Кайсынысын сураса ошондой жазып беребиз да биз. Сизде мындай да 91-жылы инвентаризация болгон деп атасыз, Бул инвентаризация деген жерлердин аянтын тактоо да туурабы? Жерлердин аянтын. Силерде ошол инвентаризация деген жөн эле жерлердин аянтын тактагансыңар. Так. А бизде мына 94-жылы президенттин указы чыгып атат 22 февралда. Мынакей. Указ президента Кыргызской республики о мерах по углублению земельной и аграрной реформы в Кыргызской республике от 22 февраля 1994 года. Второе. Постановление правительства Кыргызской республики номер 743 от 25 марта 1994 года о первоочередных мерах по углублению земельной и аграрной реформы и положение о сельском комитете по земельной и аграрной реформе. Третье. Положение, утвержденные правительством республики. Ушул жерде так даана жазылып көрсөтүлүп турбайбы? Мынакей баары ушул негизинде бөлүнүп атабыз. Андан кийин биз 94-жылы бөлүнүп туруп кайсыл дыйкан чарба, кайсыл жеке чарба, кайсыл жер үлүш, кайсыл жер жайыт, кайсыл жер ФПС, кайсыл жер короо жай деп туруп бул картага түшүп атпайбы? Туурабы? Эми ошонун негизинде мына биздин администрациянын акими, администрациянын башчысы мынакей 96-жылы номер 62 токтом чыгарды. Бул токтом чыккандан баштап ушул указ президента и постановление правительства баары күчүнө кирди, ишке ашырылды, аткарылды. Туурабы? Эми ушул күндөн баштап биз мынага жаңы карта менен иш алып барышыбыз керек да. Биз ушул жерден жеке чарба болуп чыктык, дыйкан чарба болуп чыктык, тиги жайыт болуп чыктык, биздин тиги короо жай болуп алдык. Мынакей ушул жерде аграрный земельный реформанын председатели Дубанаев Шейшенкул, мына колу, печаты. 91-жылкы картаңарда баары колхоз убагында, даже ошол убакта биз жалпы СССРде болчук. Ал убакта бүт монда көрсөтүлгөн эмес. Ал 91-жылкы картаңызда баары жалпы колхоз Победа болуп эле турган. Колхоз Победа болуп турган жерден сиз бүгүнкү күндө мен сизден сурасам, мисалы мына Кажыбек дыйкан чарба, Сулайман дыйкан чарба кайсы контурда экенин билбейсиз ал жерден, туурабы? Ал жерде жалпы Победа эле болуп турат. Анан калып жасыл ошол бекилген бүгүнкү күнгө кийинки изменение с учетом 95-жылкы карта менен иш алып барат. Жок болсо келип бизден алышсын, эми жок карта сурабайсыңар деп конкрет жооп берсеңер болбойбу? Качан жылан баш минти чыгарып коюп, бизди бурсайт этпейби? Сотко барбайсың. Эмичи мейли сиз 1,5 жыл болуп турдук мындай келгендигиңиз. Бирок мурдакылардын балким бул жерде тургандары эми баасын берет болуш керек. Мурдакылардын эгерде кылмыш боло турган болсо, аны өзүңүздөрдүн мындай өзүңүздөргө кылмыш иш ачып албайсыздарбы? Ошол ишти жашырып мындай. Биз эч кимди жашырган жокпуз да, берип атпайбызбы? Жок, ал жерде эки ача кетип атпайбы? Эки ача кетпей да турат. Кантип ушунча киши биз эки ача түшүнүп атабыз, сиз эле түшүнбөй атасыз да? Эки ача Жок, карабайсызбы? Прокурор айтып атат, прокурор айтып атат, район администрация айтып атат. Муну сиз түшүнгөн жоксузбу азыр? Прокуратура менен айтып атат. 91-ге ссылка кылып атпайбы? 91-ге ссылка кыла беришти алардын иши да, алар биз прокуратурага диктовать эте албайбыз да, туурабы? Биз диктовать бага келди. Маселе чечилиш керек. Эл кайрылды, маселе чечилиш керек. Конечно. Ал прокурорбу, ким? Сиздерби? Маселе чечилиш керек. А маселе чечилиш үчүн сиз азыр аны прокурордон сура, анан жок, биз прокурордон сура деген жокпуз. Прокурор сиздердин катка негиздеме кылып 91 деп атат. Ал любой документке ссылка кыла берет прокуратура. Бизден сураган материалды контора болар. Прокуратура эмени сурайт да. Материал сурайт да. Биз ошол материалды беребиз. Анда эл эмне кылат? Мына 13-жылдан бери 10 жыл болду. Кантип иштейсиң, ипаз? Сак жолдор вообще кетпейт.
10 жылдан бері күрөшүп жүрөт экен. 10 жылдан бері айтылған 10 жылдан бері деп. Бул киши мен келгенден бери деле 2 жолу кезиккенбиз. Не шешпедиңиздер? Сөзсүз түрдө эми коомчулукка чыгып президент көрүп анан тапшырма бериш керек. Жок, тапшырма бергенде деле кандай чечебиз? Биз ушул эле материалга ссылка жасайбыз да кайра эле. Ссылка неге муну ссылка кетпейт ат мынуга? Мынау жаңы карта менен, жаңы бекитилген карта менен 95 жылкы менен. Предусмотрительный фонд деп көрсөтүлүп турат деп бизге ошондой гана так жооп бериңиз. Азыр эмчи мына урматтуу мына Таластын губернатору, Таластын мен деген чоңдору, прокурору, акими мына госрегистр архитектор ана. Эмне деп айтасыз атис катары азыр? Шулар ушундай жооп бергендиги туурабы? Мына эл бекерден эле чуркап жүрүп турбу? Эмне деп айтып коесуз ошолорго? Айтыңызчы. Булардын маселесин баарын, бүт материалдардын баарын тактап чогултуп туруп, bundan кийинки материалдар деле бар да, туурабы? Bundan кийинки актарлар бар. Муну эле сурайбыз. Ошонун бардык материалдарды чогулткандан кийин тактап туруп, анан бул маселени чечип бериш керек. Биз сизге азыр жооп алып алалычы. Биз так кайрылып атабыз, сизге так суроо берип атабыз. Мына губернатор баш болгон Таластын чоңдоруна чейин барабыз биз. Мына жагдай боюнча сиз Таластын губернаторуна баш кылып туруп, мына элдин чуркап жүргөнүн негиздүү бекен? Негиздүү да. Негиздүү, Конечно. Булар 91-ге шылтоо кылганга ошентип молардын үнүн жаап койгонго укугу барбы? Жок, шылтоо эмес. Прокурору баш болуп ошондой кылып тур. Жок, аны деген мен чечпейм да, туурабы? Сиз чечпейсиз. Бирок мына катка толук изилдеп, толук сиздерден маалымат алып, анан баа берилиш керек беле? Баа берилиш керек. Булар азыр баа бербей аткандыгына эмне деп айтасыз? Сиз даярсызбы эгерде алар ушундай сураса? Мен даярмын. Бүт материалдар бизде топтолуп турат. Биз азыр губернаторда ушул Талас облусунун өкүлчүлүгүндө турабыз. Дээрлик кеминде 1 сааттан ашык убакыт күттүк. Азыр бул жерде турганыбызга ошончо убакыт өттү. Дагы деле жол калбай атабыз. Азыр жооп беребиз, анан чыгат. Азыр айтабыз, дейбиз. Жыйында экен деп атышат. Күтүп туралы, дагы канча убакытта бизге жооп бере алат. Чалып атат да. Жүргүздөр. Мына. Жүргүздөр. Жыйын бүттү? Жыйын бүттү. Жүрүңүздөр анда, макул. Келиңиздер, аксакалдар келиңиздер. Улукбек Атусбек. Мындай отурбайсыздар жакын. Сиздер анда бияка өтүп алыңыздар. Жакын. Биздин атыбыз Улукбек, фамилиябыз Карыбек уулу, биз көз карандысы журналистпиз. Бакай Ата районунан дал ушул өзүңүз көп келип аткан жарандар бизге Бишкекке барып кайрылып, көп жылдан бери ушул укук коргоо органдары, анын ичинде ушул акимият, жергиликтүү бийликтен жапа чегип келаткандыгын түшүндүрүп атышат да. Бизде да чогулуш болду. Андан кийин ошол чогулуштун жыйынтыгы менен комиссия түздүм мен. Бүгүн комиссия түздүм. Мына комиссиянын төрагасы коопсуздук, укук тартиби, коопсуздук жана өзгөчө кырдаалдар бөлүм башчысы мына Ибралиев Анарбекти комиссиянын төрагасы кылдым. Не комиссия түзүлдү? Ушул жер маселеси боюнча, териштирүү боюнча. Бул комиссияга кадр иштери боюнча укук камсыздоо секторунун баш кадиси Досалиев комиссиянын катчысы болду. Мындан тышкарыда комиссиянын мүчөлөрү Бейшекеев, бул улуттук коопсуздук кызматынын Талас облусунун Бакай Ата району боюнча өкүлү кирди. Калыков, Талас областтык ички иштер башкармалыгынын башчысынын орун басары, милициянын полковниги Ашыралиев, Айыл чарба министрлигине караштуу жерди жана сууну көзөмөлдөө кызматынын Талас аймактар аралык бөлүмүнүн башчысынын милдетин аткаруучу кирди. Карабаев. Ким? Бакын эмес аты. Ашыралиев, Ашыралиев. Аты миллион ким? Фархат. Карабаев Кыргыз мамлекеттик жерди долбоорлоо, жерге жайгаштыруу боюнча мамлекеттик ишканасына караштуу Талас жерге жайгаштыруу экспедициясынын башчысы.
Болотбек уулу Айбек, Талас регионалдык шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын өкүлү Мамбетов, Бакай Ата райондук мамлекеттик администрациянын башчысынын биринчи орун басары Бекмамбетов, кадастр мамлекеттик мекемесинин Бакай Ата филиалынын директору Байдулатов, Бакай Ата айыл өкмөтүнүн башчысы Атантаев, Бакай Ата айылдык кеңештин төрагасы. Жалпы 11 адамдан турган комиссия түздүм бүгүн. Eldik jarandarçı, eldik kim korgoydu? El özünün jeri Yok, özüne sizlerden- ketkenken elden emne komissiya koşkan joksuңар deyim de. Yok. Oşolar realne kısılar, buna ekönü koşup koysuңар, biz hiç kim surabayız. Жоқ, сіздердің қатысушыңыздар да қарайды. Жоқ, не, комиссия составында қошуш керек бұлар. Бұларды шығырып тұрып, анан кылып тұрып, ошондо комиссия болуш керек болчу. Мыйзам жегинде. Мына мен карттан кемпир болса, бизде чогуш болгон жок. Мыйзам жегинде өзүңөр сайладыңар. Биздин жашап аткан үйүмдү, меники бекемди силердин комиссияңар бактан билет. Мен эмне себептен жүрдүм, неге кыйкырдым? Эмне себептен дабыт эттим? Силер эмне информацияңар бар да. Булар кошуш керек. Комиссияға сіздерден ұқсаңыз, мен жооп берейин. Ұқсаңыз, жооп берейин. Сізге жооп берейин. Сіздерден комиссияға түзүү боюнча ушул комиссияга кошулалды эч ким мага келген жок. Азыр сиз айтып атасыз. Эгерде Токтогузда келе албайбыз да. Силер секретте эле кылып койсоңор, түндө кылып койсоңор. Тиги Ашыбаев келди, бизге киргизбей кетти, Ұқсаңыз. Азыр сиз айтып атасыз, анда өкүлүңүздөрдү бериңиздер, мен комиссияга чечишип бериңиздер фамилиясын, анда бул комиссиянын курамына мен өзгөртүү киргизип, толук кошуп туруп, анда чогуу карап чыккыла деп киргизейин анда. Макул болсо. Өзүңүздөр чогуу карап туруп анан кийин чечим кабыл алып жөнөтүп. Алар айтып атпайбы, мыйзам чегинде срок мөөнөтү өтүп кеткен тилекке каршы деп коет да. Мыйзам мөөнөтү өтүп кетсе, мыйзам мөөнөтү өтүп кетсе да, мыйзамдын талабын бузуп туруп тигиндей чечим кабыл ал, мындай чечим кабыл ал деп мен айта албайм да алар. Ошо мен полномочиям жетпейт анда. Түшүндүм. Мыйзам чегинде чечим кабыл алга деп арыз келсе, бир арызды жөнөтөбүз. Биз комиссия түзсөк, комиссияда өзүнүн жыйынтыгын чыгарып туруп, тийиштүү сунуштарын беребиз. Сөзүңүздө биз кылмыш иши прокуратурадан эмнени өтүнүп атабыз? Бул срок мөөнөтү. Ошол сроктордон өтүп кеткенде иш жабылып алып жоопкерчиликке тартылбай калып атат деген логикада, бул мыйзам логикасы ошондой. Кылмыш болсо дагы 10 жыл мурда кылмыш кылып бир чиновниктер жерлерди сатып берсе, мөөнөтү өтүп кеткен биз аны карабайбыз деп коебу. Жок, прокуратура ошол прокуратура же башка укук органдар болобу, кылмыш жөнүндө билдирүү түшсө, арызбы же билдирүү түшсө, кылмыш бар же жок экенин аныкташ керек. Биз ошол мөөнөтүнө карабай, мөөнөтү эгер өтүп кетсе, анда мөөнөтү өтүп кетти, мондай статьяда кылмышты жасаган, мондай статья, бирок мөөнөтү өтүп кетти деп жоопкерчиликке тартылбайт деп, жоопкерчиликке тартылбайт деп граждандык тартипте чечкенге аракет кылыш керек. Биз ушуну айтып атабыз. Жер маселеси боюнча кимдин укугу бузулса, мисалы, жеке жарандын укугу бузулса, анда ага түшүндүрмө бериш керек. Сотко кайрылды деп. Эгерде мамлекеттин жери болсо, анда доо арыз бериш керек. Бирок анда да тийиштүү мөөнөттөр көрсөтүлгөн. Анда ошол укук бузулганды калыбына келтирүү үчүн тийиштүү мөөнөттөр бар. Ошол мөөнөттөрдү эгерде мөөнөт өтүп кетсе, анда жүйөлүү себептер менен өтүп кетсе, анда мөөнөттүн калыбына келтирүү жөнүндө доо арыз берип, өтүнүштөр мөөнөттүн даттануу мөөнөттүн калыбына келтирип, анан кийин ошол чечимди бузганга кылмыштын составы бар жок экендиги жөнүндө прокуратурага сиз өкүл катары элдин арызы менен кайра өтүнсөңүз болобу? Карап жөнөтсөк болот. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр өзүңүздөр мына көп болуп турган Талас облусунун прокуратурасына келдик. Мына келгенде эле көрүнүгү бир укмуш жанагындай абдан сонун шарттар сыртынан көрүнүп турат. Караңызчы, мына вараталарын караңыз, мына тосмолорду караңыз, түзүлүшүн караңыз. Акыркы үлгүдөгү жанагы строй материалдар менен курулган экен. Эми бул жерде ушундай иштей эле бере турган ушул билекти түрүп шыпылдатып иштей бере турган жагдай экен. Эми кандай дейт, эмне дейт? Азыр биз дал ошол жердин чоо жайы боюнча азыр прокурорго жолуга алабызбы, жолуга албайбызбы? Курманкул Токторалиевич айткандай, журналисттерге ачык болгула деп дайым айтат эле. Азыр кандай экенин билели. Саламатсыздарбы? Атыбыз Улукбек байке. Биз прокурорго келдик эле.
жүрүңүздөр анда. Жакшы, мына сонун посмосу жок эле түзүлө келе атабыз. Саламатсыздар, кандайсыздар? Жакшы. Сиз мөөнөттөбү? Атыбыз Улукбек байке. Биз прокурорго келдик эле. Прокурор ушул Таластан мекендештерибиз, тургундар үнүбүз бар эле деген жагдай менен келди да. Жетекчиликке жолуккан. Жүрүңүздөр. Бүгүн Чарандарды кабыл алуу күнүбү? Прокурордун өзүнө жолугушубуз керек да. Азыр биринчи бул жакка кирип чыгасыздар го деп. Прокурордун өзүнө эле кирбейбизби? Мен ага кирип айтып анан башкы прокурор дайым айтат го, ачык болот прокуратура деп. Мени эме кылбайбыз дейсиңер. Текшербей атат дейсиңер. Анан кайра мага кирем дейсиңер. Мен ошон үчүн замдарым кабыл алсын деп айткам да. Менин текшергенди жактырбай атасыңар. Анан замдарым кабыл алсын десем кайра келгиле дейсиздер. Такыр түшүнүксүз болуп атат да силерден. Жашоочусуз. Жок. Эми сиз кичине эметпесеңиз эже сиз. Жашоо түшүнүксүз эмес, түшүнүш керек эже. Антип эле мындай деме. Мыйзамды биз жанагы ар кайсы бычкактап ар кай жакка тарта албайбыз да. Сакеевтер менен Шатмановдордун арызы 2000 канчанчы жылдан башталып, даже Новиков келип, вице-премьер келип, убагында келип текшерип кеткен, министерстводон да келген, баары карап кетишкен да. Мага чейин эле бүткөн арыз, сотко доо коюуга мөөнөттөрүбүздүн баары өтүп кеткен биздики. Анан мындайдан сиздер макул болушуңар керек да. Эже азыр уруксат да? Биздин аты жөнүбүз Улукбек, көз карандысыз журналистпиз. Бакай Ата районунун тургундары бизге кайрылуу кылып, ушул жагдайды чагылдырып берүү үчүн, коомчулукка, Кыргызстанга көрсөтүү үчүн суранышкандан келдик. Анан бул жактагы тийиштүү документтер менен таанышып чыгып, анан сиздерге келүүгө аргасыз болуп атабыз да. Сиз Талас облусунун прокурору. Аты жөнүңүздү айтып турсаңыз. Гүлмира Нуртунбековна Кашкарова. 2017 жылы келген. 2017 жыл эмес, 2017ден мурун эле ушул арыздар бар экен. Ошол бойдон келген сайын дайыма киришет. Бир дагы мындай кабыл албай койду деген жок. Ушул 124 контур боюнча почти Бакай Атанын госрегистрине балдарым 6 ай отурушту. Эми 6 ай прокурор деген элестетиңиз, менде бир жылда 2 эле работнигим бар да, ошол текшере турган. Ошолор 6 ай отурду, азыр мен сизге көрсөтөм. Ушул ФПСтин жерлерин деген карап чыгып бергиле деди. Биз ФПСтин жерлерин карап чыктык, колубуздан келишти. Прокуратуранын ушул областтык прокуратуранын акыркы чечими кандай болуп атат? Акыркы кайсы иш боюнча? Ошол 124 контур. 124 контур боюнча сизге башынан ушуну кыска эле айтып берейин. 124 контур боюнча бул жер 129 эле жер бар. Гектар жер бар да. 39 гектар жерде Казакбаевдин инисиби, сизби, өзүңүзбү, иниси арендага алып жүргөн ошол жерде. Андан кийин азыр ушундай бир баардык эле республикада ушундай нерселер бар. Трансформацияга Бакай Атага элге турак жай куруу үчүн бир топ жер трансформацияга кеткен да. Ошонун ичинде ошол жетекчилер 124 контурду да киргизишкен. Бирок 124 контур бар ошол жерде элге турак жайга бөлүп берип коюп атышпайбы? Бирок ошол трансформация болгондо 124 контур жок болчу. Биз текшерип чыкканда. Андан кийин бул киши арыз жазып баштайт прокуратурага. Бул кайсы жылдар болуп калып атат? Аябай көп жыл болуп кетти да, арыз жазып баштайт. Менин жеримди мыйзамсыз, ушул киши баштап атат да. Менин жеримди мыйзамсыз сиздер элдерге турак жайга, фондго, коро жай тамак салганга берип салдыңар. Менин аренда жеримди алып алдыңар деген негиз менен арыз жазып баштайт. Даже соттун решениялары бар. Ошол жерде дагы ушул кишилердин арызы менен деп турат да, баягы инимдики деп. Бизге көп киши ошол арендада турган кишилер арыз жазгандыктан прокуратура текшерип чыкса, чынында эле коро жай там салуу үчүн жер трансформация болуш керек да. Ал жер трансформация болгон эмес. Ушулардын арызынан кийин прокуратура, Бакай Ата райондук прокуратура сотко доо койгон. Жерди кайра мамлекетке кайтаруу жөнүндө. Биринчи, экинчи, үчүнчү станциядан толугу менен Верховный сотко чейин прокуратура уткан. Уткан, а жерде соттун чечимдери бар.
Андан кийин ушу 3-инстанцияга барганда го дейм, Верховный сотко барганда бул иши 100% бурулат. Кийин ал жерде да көп сөздөр бар, элден акча жыйнап алган, тигиндей мындай деген. Элге мен силерге жериңерди алып барам деп тияк тарапка чуркап баштайт да. Ошентип азыркыга чейин ошол 124-контурду элге бербейсиңер, биз турак жайы жок кишилербиз деген нерселер менен жүрүшөт. Жанакы айтып аткан себебим акча жыйнап ал деген себебим дагы бар. Себеби Бокоев келген, билесиз ал кишини, Кенжебек Сатымкулович депутат кезинде келип, ушул эле прокуратуранын менин начальник отделым балдарым ошол жыйналышка катышкан. 3-4 жыл болуп кетти го дейм. Келип жыйналышка катышып, ошол жерден да экинчи тарабы бар да бияктын дагы. Ал кишилер чыгып, ошол сүйлөгөн сөздөрүн угушкан да, акча талап кылып аткан. Биз ал боюнча РППга аттаганбыз, ал убакта РПП болчу. Бирок ал жараныбыз азыр ошол Бакай Ата районунда ал жараныбыз Россияга кетип калгандыгы боюнча ошойдон токтоп калган да иш. 124-контур боюнча айтайын. Ал жерде дагы республика боюнча жердин баары тең эмеге бөлүнгөндө, ижарага, үлүш жерге бөлүнгөндө көп Талас облусунан республика боюнча элдер жер албай калышкан. Жерге жетпей калган. Эми үлүш жер берилиш керек эле, бирок үлүш жер албай калышкан да. Ошондо атайын комиссия түзүлүп, бир канча кишиге республика боюнча жер берүү жөнүндө жогорку кеңештин траншы чыккан атайын. Ошол жерде биздин 2 жараныбыз бар экен, 2 гектар жерге. Бирөөсү 2004-жыл чыгып атат, 2000 карап койчу ушуну. Аябай 2008-жыл чыгыптыр, 7-жыл чыгыптыр бирөө деген. 2005 бе, 2007 чыгыптыр. Бирок ошол убактан бери жер жок болгондуга байланыштуу баягы жогорку кеңештин траншы аткарбай аткан да. Анан соттон баягы жер 3-9 жер утуп келип калат да, уже эмнеле тиги кимдин ошол кездеги айыл өкмөтүнө бекер эмнеле жер чыгып калды да. Анан шак ошол жердин 1 гектар жерин, 2 гектар жерин ошол транш аркылуу берет, жогорку кеңештин траншы аркылуу. 1 гектар жерин болсо азыр мына бул кишилер айтып атат, айыл өкмөт өзүнө өзү токтом чыгарып алган деген негиз менен. Бирок ал жерде актылар бар. Ал киши дагы үлүш жер алат. Баягы үлүш жер алганда эми бар эле билсеңиздер керек, ушул биз эч кимдин мисалы тааныш эмеспиз. Мен сиздин да тааныш эмес, мен сиздерди да тааныбайм. Мен баягы мыйзам чегинде карап берсем деген эле ой болчу да. Ал киши дагы ошондой үлүш жер алат, эмелери менен, туугандары менен үлүш жер алат дагы. Кийин налог-балогторун төлөп жүрүп эле, анан кийин 1 гектар жер жетпей калат. Ал боюнча кана алып чыгып көрсөт азыр. Ал боюнча атайын акты түзүлүптүр. Ошол Турдубаевдин жери 1 гектар жери үлүшкө алган жер комиссиясынын ченептер жетпей калды деген. Айыл өкмөткө жер алып берип атат. Ооба, ал обязательно да эми мындай да. Ушуну мен сизди мындай кылайынчы, отуруңуздарчы. Мындай да, мен мынтип ойлойм, журналистика бул дамбаны бузган суу деп ойлойм да. Сиздер каяка бурсаңыздар, элдер ошол жака бурулат да. Мен баягы күнү да айттым берки, Сокол медиада деле көрүп чыгарып кетти. Сиз деле көрдүңүз болуш керек аны, обязательно. Жок, эми көрүшүңөр керек да эми. Мен сизден деле бир нерсе сурасам, прокуратуранын азыр менден общий область боюнча сурап атасыңар, мен бир жерин бербей койсом, прокурор билбей калыптыр деп айтасыздар да, туурабы? Мындай. А так ал киши деле түшүнүп кетти. Мен айтып атам, сиздер уже элди заблужденияга салбай, мыйзамды жеткиликтүү жеткиришибиз керек да бул кишилерге. Жеткиликтүү жеткиришибиз керек. Эми ал кезде мен да жокмун, сиз да жоксуз. Биякта эмне чыр болгонун билбейбиз, эмне болгонун билбейбиз. Бирок ошентип ошол жер берилип калат. Мен сиздерге айтайын, такыр түшүнө албай койдуңуздар. Прокурордун полномочиясы азыр мынакей, сотко барып, соттон утулган кишинин баары ошол жерде отурасыздар да. Мисалы да, эмне үчүн прокурор жооп бериш керек? ГКМБ текшерип козгоп бүтүргөн ишке да прокурорго келесиңер. А эмне үчүн биз жооп беришибиз керек? Мен сиздерге айтайын. Закон, мыйзам боюнча прокуратуранын да полномочиясы бар. Мен кире турган, кирбей турган жагдайларым бар да. Мен Коop Союздун иштерине киргише албайм.
Мен дыйкан чарбанын тиги иштерине кийлигише албайм. Мен кооперативдин иштерине кийлигише албайм. Көрдүңүздөрбү? Анан кийин мен мамлекеттин гана укугун коргойм прокурор. Менин мыйзамыма ошентип жазып койгон прокурор мамлекеттин гана укугун коргойт деп. Айыл өкмөтү ал местный самоуправление, өзүн өзү башкаруу. Түшүнүп атасыздарбы? Ошон үчүн көзөмөлдөйбүз. Бирок кой туруңуз. Биз ФПСтин жерлери болсо гана, ФПСтин жерлери, жайыт жерлер бул мамлекеттин жерлери. Билесиздер да, э? Биз ошого гана доо кое алабыз. Ал эми айыл өкмөттүн өзүнүн чегиндеги жерлерге башка биз доо кое албайбыз. Айыл өкмөт өзү коюш керек. Түшүнүктүү. Сиз прокурордун айткандыгы сиздердин жеке кызыкчылыгыңыздар бул жерде ойнолуп бул жерде прокурордун айткан сөздөрүнүн баары туура эмес да. Бүт сөздөрүнүн баары жалган. Мен бул сөздөрүм менен макул эмесмин. Ушунча жылдан бери келатам мынакей. Биринчиден, канакей мен ошол өзүмдүн жеримди алып бер деп жазган арызымды таап бергиле. Экинчиден, сиз жазгандыбы? Мен айтпадыбы? Ошол жерде ижарага алып жүргөн экен, анан кийин кайта ошол жерди мага кайрып бергиле деп туруп, ошентип кайрылган экен деп туруп айтты азыр. Мынакей. Ошол арызды тапкыла. Мен токтоңуз, мен угуңуз. Сиз сүйлөгөндө мен угуп отурдум. Эми биз айталык. Эми бизге кезек келди да. Мен антип арыз мен кайрылган эмесмин. Мен иним 2000-жылдан 2004-жылга чейин ырас ижарага алып жүрдү. Номер 124-контурдан. Жалпысы 4 гектар болчу. 2 гектарын менин иним алып жүрдү, 2 гектарын Чолдонов Кеңешбек деген алып жүрдү. Мен иним Россияга кеткенде ошол 2 гектардын 1 гектарын Турдубаев Карабек БОПу деп атабыз, айыл өкмөт башчысы. Ал ижарага Сагынбаев Мирлан дегенге 1 гектарын берип туруп, 1 гектарын Лепшаков Базаркул деген айыл кеңештин спикерине берди. 2 гектар Чолдонов Кеңешбектин ижарасында калды. Ошону менен ал 4 гектардын 2 гектары мына 2009-жылы Турдубаев Карабек эч бир комиссиянын чечими жок. Өзүнө өзү токтом чыгарып туруп, ошол 124-контурдан 1 гектарды өзүнүн жеке менчигине алып атат. Мына өзүнө өзү токтом чыгарып атат бул жерде. Эч бир комиссиянын чечими жок. Бул жегенде кызмат абалынан кыянаттык менен байлангандык. Эми кайта ошол жердин 1 гектарын ижарага алып жүргөн Чолдоновго жеке менчикке чыгарып берди. Алына комиссиянын чечими жок. Берки 2 гектарын Тыныбеков Абдысадык менен Жүзүкулов дегендер. Токтом айыл өкмөтүнүкү. Бул Токтом айыл өкмөтүнүн башчысы Турдубаев Карабек дегендики мынакей. А бул Турдубаев Карабек деген мынакей. Мына биринчи жолу мынакей Адилет деген дыйкан чарбаны жетектеп чыгып туруп 95-жылы. Мына төрагасы Турдубаев Карабек мына токтом госрегистрге бекитилген. Катчысы Эргешбаев Жүзүк. Мына ушул апрель айында экен. Эми кайта 96-жылдын март айы эме 96-жылда эле номер 141 токтом чыгарып туруп, кайра эле мынакей Адилет деген дыйкан чарба уюштуруп туруп, өзлөрүнүн жалпы туугандары менен 66,8 гектар жер алып чыгып атат. Ким бул? Турдубаев Карабектин Адилет деген баласы. Ким болгон? Дыйкан чарбанын жетекчиси. Жана айыл өкмөт башчысы Турдубаев деп атпаймынбы мен? Өзүнө өзү токтом чыгарган. Мына ошол өзү. Эми бул жерден 66,8 гектар жер алып чыгып туруп, суудун башынан туугандары менен, бир туугандары менен ошол жерди алып жүрүп 15 жыл пайдаланып жүргөндөн кийин 15 жылдан кийин бул 2 жолу айыл өкмөт болуп иштеди катарынан. 15 жылдан кийин ушул 124-контур участокко бөлүнсүн деген Ленинполиялык кеңештин токтому чыккан. Мына номер 6-токтом. Калктуу конушту кеңейтүү максатында Кыргыз Республикасынын номер 32 беренесинин талаптарына ылайык ар бир үй куруучуга 0,10 сотуктан берилсин деп мына токтом чыкты. Бул токтомду аткарбастан туруп 124-контурду жашырып алып калат дагы 3 айдан кийин мына өзүнө өзү токтом чыгарып атат. Калган нереги контурларды айыл өкмөт, госрегистр, архитектура участокко бөлүп берип койду. Сиздер айтсаңыздар, бул жерде трансформация болбогон контурлар участокко кетти. Мына бул жерде да мыйзам бузуучулуктар бар. Эмне үчүн муну бар каралбайт? Мулукбек, мына ушул киши токтом боюнча айтып жок, отурсаңыз, балдар айтсын, мен дагы балдар барып эметип келишти да. Бул жерде мынакей токтом жазылып атат да. Турдубаев Карабектин арызы жана Бакаев районунун
айыл чарба багытында жерлерин башкаруу комиссиясынын 2009 Отырыңыз, алар да тергей алышат, эже. Давайте кичине эме кылбайлы. Анан ошондой сөз чыгып кеткенден кийин мен иште алдым дагы отказной материал болчу. Милиция кайра бузуп туруп, ошондой сөз чыгаргандан кийин ГКМди өзүңөр аягына чейин текшериле деп ГКМга берди. Мындай да. Может, менин балдарым, менин кызматкерлерим бир нерсе көрбөй аткандыр. Туурабы? Эски мыйзам 95-жылда чейин токтомдор бар. Может, биз көрбөй аткан токтомдор бар бир нерсе. Сиздер жардам бериңиздер ошолорго. Текшерүү, тергөө нелер ГКМдин балдык кызматкерлери текшерет. Азыр ошого токтоп атабыз. Жана мен угуп калдым, Текшерет или текшерип атабы? Текшерип атат уже. Анан обл администрациядан дагы уктуңуздар комиссия түзүлдү. Атайын. Анткени президентский аппараттан биздин кураторубуз келди, Ашымбаев келип, ал киши дагы эл мынчалык чыгып аткандан кийин дагы бир жолу карап көрөлү да дагы группа создавать этти да. Ал жерге дагы болгон органдар, тиешелүү органдардын баары кирди. Мен сиздерге айтайынчы. Булго мынакей, биз дагы документациябызды эми алардын колуна бере албайбыз биздикин дегенчи. Сиздер заново айтып туруп, бизге ишенбесеңиздер, биз ал жерде жокпуз. Ушул нерселер заново айтып текшертип көрүлөчү. Может, алар бир нерсе чыгарат. Урматтуу прокуратура, сиздер айтыңыздарчы, бул жерде кылмыш иши болгонбу, болгон эмеспи? Жергиликтүү бийликте. Биз сизге айтып атпайбызбы? Бул боюнча текшерүү жүргүзүп, кылмыш козгодуп, баш тартылган маалымат айтып. 2015-жылы Бакаята район прокурорунун улук жардамчысы Мусканов деген бул боюнча толук текшерип чыгып, кылмыштын козгоодон баш тарткан. Себеби бул основной пункттар бар. 2000 себеби дегенде 15-жылы отказ чыгарып атат дагы, биякта жазылып атат. Бул жерде жанакы токтомго өзү фамилиясы ким эле? Айыл өкмөтүнүн Турдубаев кол койду деп атышпайбы? Ал жерде аныкталган, анын Турдубаев өзү койгон эмес, ал учурда орун басар деп Канаев деген койгон. Ал Канаевди эмнеге орун басар болуп атат? Канаевди прием на работу кылып атканда, жумушка кабыл алып атканда. Биринчи пункт менен жумушка кабыл алынсын. Экинчи пункт менен айыл өкмөт ордунда болбогон учурда айыл өкмөттүн милдетин ушу Канаевга жүктөлсүн деп бир приказ менен жүктөлгөн. Канча мөөнөткө? Азыр. Турдубаев ошо жумушка кабыл алып аткан. Турдубаев өзү. Ошол үчүн Канаев бул анын канча мөөнөт? Функционал милдети да, ал общий. Жетекчиси жок. Трудовой кодексте канча? Азыр, мейл. Болот анда трудовой кодекс бар жерде болуш керек. Ошол жылы бул боюнча 2015-жылы уже прокуратура тарабынан бүт юридикалык баа берилип, бул токтом мыйзамсыз чыккандыгы аныкталган эмес. Демек, муну мыйзамдуу деп тапкан прокуратура. Бул токтомду өзүнө өзү чыгарган эмес. Мунун орун басары кол койгон, а? 15-жылы. Түшүнүктүү. Азыр. Бул жер боюнча айыл өкмөт жер алгандыгын тастыктайсыздар да. Айыл өкмөт алган, өзүнүн орун басары кол коюп берген. Бул 2009-жылы алып атат бул жерде. Буга чейин жер алгандыгы аныкталдыбы? Аныкталган 245-контурдан, по-моему, булунун үй бүлөсүнө 1,80 2 гектар жер. Азыр 1,89 беле ушундай. 86 беле гектар. 1,92. 1,92 бөлүнгөн. Барып ал учурунда ченеп чыгышкан экен, специальный комиссия барган экен, действительно муга 1 гектар жетпейт деген чечим чыгарды. Түшүнүктүү. Комиссия бербейсиңби, алып чыкпайсыңбы? Көрсөтчү комиссия. Мурда жок эле го комиссиянын чечими. Жап-жакыда бул азыр жазай койду. Мындай кылыңыз. Ушул жаздан бери бир комиссиянын чечими жок болду, мен билем буну. Эмнеге сиз ротация болбодуңуз? Мен ротация болбогонун себеби мен мынтип ойлойм да. Кыргызстан боюнча ротация болду. Ротация жөнүндө мыйзам кабыл алынды. Мен ротация болуп келдим өзүм. Мен угуп турмун. Эми угуп туруңуз эже. Биздин эмне конституционный срогубуз 5 жыл. 5 жылдан кийин эч жака эмете албайт. Бирок көп облустун прокурорлору өз жерлеринде жакын жерде иштеп аткандыктан президенттин көрсөтмөсү менен түндүк түштүк маселеси жоголсун деп эме кылышты, ротация кылышты. Мен башка түндүктүн кызы болгондуктан мынакей бул таласка келип иштеп атам.
бир генеральный прокурор келгенде да ушул вопрос көтөрүлдү. Эмне үчүн Кашкар облус прокурор болуп иштеп атат деп. Мен эми аны мен эмне үчүн бул жерде турам мен чече албайм. Мен эми өзүмдү өзүм бир жака барайын деп айта албайм. Бирок мен бир эки жакшы иш баштап алдым. Бирөө ушул здание болчу. Бирөө үй болчу. Ал дагы 89 там салдык. Кака? Прокуратуранын үйүн эме кылдык. Эми там Эми салган жок. прокуратура, генеральный прокуратура сизди үй салсын деп жиберген жок да буяка. Мындай бечаралардын укугун коргосун, мыйзамды үстөмдүк кылсын деп. Эми сиздер Сен эмне үчүн сен ушундай жооп бересиң? Жок, сиздер эми сен эки жакшы иш баштап алдым, ошон үчүн мени генеральный прокуратура кетирбей ротация кылбай атат деп Сен атпайсызбы? көргөнүң сен ошол нерсени. Жок, мейли, үй салсаңыз жакшы экен. Бирок эл ыйлап атпайбы сизге? Мен угуп турчу. Сен мындай эме суроону бербей. Мен өзүмдүн сиз мага ошондой суроону берип атасыз, мен ошон үчүн жооп берем. Генеральный прокурор элге ошондой деп жооп берди. Мен бул кишини азыр кетире албайм, себеби бул здание менен бул үйдү бүтүрүштү. Максатыңызда үй салып бияка эме кылыш үчүн, аны үчүн эмне үчүн сен башка жумуштарды карабайсың? Жок, бул жакта үй курулуш кыла турган атайын мамлекеттик органдар бар. Улукбек, азыр мен сага айтайын. Ушул кишилер наарызы. Чечилбесе, мен айтып атам, бул датадан сот аркылуу келгенде чечилет деп. Кашкарованын күчү жетпесе, мисалда, ал прокурордун иши эмес экен болсо, сен дагы эле ушинтип пикир жүрө бересиң, сен элге деген туура маалымат жеткиришиң керек да. Кантип туура эмести берип атабыз? Сен эл ыйлап атат, ошону биз ачык көрсөтүп берип атабыз да. Мындай да, бияка мына укук коргоо органдары басым кылып атыптыр буларга дагы. Эмнеге? Жерди ашык мыйзам бергенде Ушу жерди көтөргөн үчүн булар куугунтукка алынып атабы кандай? Жок. Эми ал мындай да өзүңөрдүн мамилеңерге жараша. Мына айыл өкмөттүн бир эмесин угуп койгон да мынакей. Азыр бизге элге. Сиз укук коргоодон. Азыр сиздерге берет экен. Мынакей. Элдин укугун жакшылагендиги. Урматтуу Жагмат, биз кече күнү саат 5тен баштап ошол айт намазга карабай туруп, Кудайдын улуу күнүндө балдар дагы таң атпай чыгып туруп аракет кылышты. Кече күнү болбой койду. Бүгүн проблеманы таап устранить эттик, Шапак көчөгө самотек полный суу обеспечение 100% бердик. Скважинаны да иштеттик, скважинада иштеп атат. Урматтуу Жагмат, тиги бул ал эле бул эле деп чыгып атасыңар. Мен эч кимге отчет бергенге милдеттүү эмесмин, тем более WhatsApp менен. Керекпи? Мен кабинетиме келгиле, керекпи мага өзүмө жолуккула. Ал жерде отуруп алып унчукпай койсо, умный болуп эле үймөдө жатып алып адик болуп атсаң, мен унчукпай сабырылган сайын таза барекет болуп кеттиңер силер. Мен силерге мындайын айтайын. Ротацияга мага аракет кыласыңарбы? Бир жериңер менен мостик тургула. Мен силерге айтайынбы? Колуңардан келеби? Ошону кылгыла да, колуңардан келеби? Мени кетиргиле. Келбейби? Бир жериңер кызып тынч отургула. Менин могу сообщениямды органга угузасыңарбы? Атаңардын башыңарга угузасыңарбы? Аракет кылып көргүлөчү туугандар. Силерге өтүп баратыр, унчукпай болгон сайын аракет кылып атабыз. Майрамга айтка карабай балдар иштешип атат. Силерге жакшылык жакпайбы? Мен 10 күнгө сууду өчүрүп койсом, колуңардан бир нерсе келеби, кожолдор? Мен силерге мындай айтып коеюнчу. Мына азыр Бакаятага суу чыкты. Мен унчукпай койдум. Иштеп атат балдар. Рахматыңар жок билем, маймулдар. Чыккылачы. Мени ротация кылмак түгүл. Колуңардан келген баарын кылгыла. Лингвистикага беребиз, мунун сөзүнө эмне арыз Азыр мен дагы айта албайм. Жок, азыр токтоңуз. Кандай комментарий бересиз прокурорго? Ешкандай комментарий бере албайм. Муну лингвистика экспертиза такташ керек да. Жок, айыл өкмөт ушундай Мен комментарий бере албайм. сүйлөгөнгө мындай мыйзам жол береби? Мен текшерип, мен уголовный мындай да. Жок, биз текшерип туруп анан айтма деген жокпуз. Укук коргоо органы катары, мыйзамдуулукту көзөмөлдөгөн орган катары адамдарды эмне коркутуп кете бергиле ким алар? Коркуткан эмес. Мамлекеттик бардык мекемелерге кирип, маалымат алып, жагдайды коомчулукка көрсөттүк. Эми кандай деп пикирге, кандай деген ойдо болуп атасыздар? Кудай буюрса биздин үйүбүз мынакей азыр Кыргызстан боюнча Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Кыдыршаевич мынакей коррупцияга каршы мына эки адам аябай иш алып барып атат мындай. Эми коррупционерлердин азыр өткөндө Камчыбек Кыдыршаевич айтты. Коррупциянын экинчи бөлүгү менен мен мынакей аеосуз күрөш баштайм деди. Эки жолу 2 күн телевизордон выступление кылды. Биз ошонун баарын угуп көрүп, мына эми ушул биздин маселе Камчыбек Кыдыршаевичке жетип, мына ушул коррупциянын бет ачылып, ушул маселебиз ачыкка чыгып бир чындык, акыйкат чечилет экен деген мына ошол акыркы үмүтүбүз менен силерге кайрылып жатканыбыз ошол. Ошон үчүн. Сизде кандай пикир бар? Менде эле ушул пикирим ушул. Биздин Талас областында аябай коррупция гүлдөп кеткен. Бул мына 29-26 жылдан бери элдер үлүшүн албайт. Бул биз сиздерге көрсөтүп берген бул 100дөн 1 эле. Анын ичинде канча поделка бар. Поделканы Ген прокуратурадан тапшырмаса да биздин облус прокурору басып жатыр. Жанагы Пахиченко өлгөн, ал өлгөндөр биз билбеген дагы канча токтомдор бар. Мына үйүнө изят обыск кылып
токтомдорду бекитип алып, аны деле басып жатыр, эч иш алып барбайт. Бизде прокуратура бизге керекпи деген суроо туулат. Прокуратура бүт иштерди уголовный, гражданский деп бөлбөй, карабай, ачыкка чыгарбай адвокаттардын чоң болуп алган. Милиция ушуга баш ийет, баары баш ийет. Эч кандай жылыттык жок. Мен ошол сулушов